Кадамжай шаарындагы стадионун сиздердин балансыңыздарда же мэрияга өткөрүп бериңиздер. Мэрия өзү карап, мен сизге былтыр да сунуш берген элем. Ушу боюнча кандай кылабыз? Биз азыр ошол региондогу, областтагы, райондордогу биздин ушул департаментке, биздин министрликке караган имараттарыбызды карап жатабыз. Кээ бирлерин берип атабыз каражаттын жоктугунан. Бирок бул жерде мындай көйгөй болгондо убагында биз ушул жергиликтүү бийликке бергенде убагында депутаттары өздөрү эле чечим чыгарып көп жерлердин баарын сатып жиберип, кайра соттошуп атып араң алган жерлерибиз бар. Ошол профилин жоготпой, ошол нукта алып кетет деп бүт баарын жазып берип атабыз кээ бирлерин. Эгерде биз да карап көрөбүз, эгерде мэриянын акчасы болсо, бизге спорттун өнүккөнү жакшы, карап көрөбүз, бирок ошол профилде гана иштеш керек да, башка сатылып кетпеш керек. Жок, сатылбайт. Андан тышкары мына Баткен областындагы биздин спортсмендер бар да. Кыргыз Республикасынын курама командасына кирген спортсмендерге дагы төлөнбөй жатат. Жол киреси, Азияга барса, Мирге барса, ушундай маалыматтар чыгып атат. Ошол жерде биздин ишкерлер чогултуп, акча чогултуп, каржылашып атат. Бул боюнчадан айтып коюңуздарчы, кандай маалымат? Курама командага кирген болсо, биздин ошол дирекциялар сөзсүз камсыздайт. Жанакы 404 миллион деп атпайсызбы? Ошол каражаттан чет мамлекетке чыгуулары, эгерде курама командага кирген болсо, эгерде ошол кирбей калган өздөрүнүн каражаттарынан болуп курама командага кирген болсо, бизге бериңиз, эмне үчүн андай болгон, биз тактап чыгалы. Бул боюнча тактап койсоңуздар, мүмкүн Баткен областынан Бишкекке келгенге төлөнбөй жатат, же Мирге, Азияга барганга төлөнбөй жатат да. Андан тышкары ошол спорт багытында иштеген биздин спортсмен агайларыбыздын айлык майнасын көрүп койсоңуздар. Анан Гостройго дагы мен анча-мынча сунуштарым бар эле. Азыр бизде Кадамжай районунда спорт комплекстин проекттери, долбоорлору даярдалып атат да. Ушуну биз бүт проект долбоорлор бүткөндө сиздерге сунуш беребиз. Титульный тизимеге киргизип, бүтүрүп бергенге жардам бериңиздер. Себеби Кызылка шаарында 100 000 население жашайт, Кадамжай районунда 220 000ден ашып калды население. Рахмат.